Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Назарыңыздарга негизги маселени сунуштайбыз. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссеру Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов. Баткендеги үйлөрдүн курулушу, жабыркаган үй бүлөлөргө материалдык колдоо, берилген жеңилдиктер ушул багытта биз уктурууда сөз кылмакчыбыз. Баткендеги куралдуу кагылыштын кесепетинен турак жайлар, социалдык объектилер талкаланып керектен чыккан. Жабыркаган үйлөр мамлекет тарабынан курулуп, колдонууга берүү тынымсыз уланууда. Мектеп, оорукана, бакчалар, мамлекеттик мекемелерин кайра куруу боюнча дагы иштер уланып жатат. Бизде конокто архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы курулуш жана инженердик департаментинин орун басары Арынов Шайлебек Сапаралиевич бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармагынын башчысы Ысабеков Кубанычбек Абдумуталипович бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Алгач сиздерге ушу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыңыздарды ажыратып, угармандарга кеп кеңеш айталы, маалымат берели деп келдиңиздер. Сиздерге рахмат. Урматтуу угармандар, эгер биздин теманын алкагында кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз жаралса, 39 29 90 39 19 33 номерлерине чалсаңыздар болот. Мынакей алгач Шайлебек Сапаралиевич, сизден сөздү баштасак, Баткенде тажик тараптын кол салуусунан талкаланган турак жай объектилерди куруу иштери тууралуу мындай элге маалымат берсеңиз, канчасы курулуп бүттү, канчасы пайдаланууга берилип жатат, берилип калды же берилүү алдында турат, ушул боюнча маалыматка токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сурооңузга рахмат. Баткен облусунда 14-17 сентябрда кагылыш окуядан кийин биздин мамлекеттик курулуш агенттигине жана облустук курулуш башкармалыгына тапшырма берилген үйлөрдү кайра өз калыбына келтирүү боюнча республикалык комиссиянын чечиминин негизинде 422 үй жараксыз деп табылып, ошол үйлөрдү кайра калыбына келтирүү боюнча жаңыдан үйлөрдү куруу, бунун ичинде 418 үй жаңыдан курулуп атат жана 4 үй капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Комиссиянын чечиминин негизинде ошондой болгон. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 418дин 100 үйү курулуштары аягына чыкты. Бүгүнкү күндө кагаз иштери өткөрүп берүү боюнча кагаз иштери жүрүп жатат. Калган 180 үй бул курулуштун жалпы пайыздык көрсөткүчү менен алганда 90% көрсөтүп турат. 71 турак үйдө иштер жүрүп жатат. Жана 67 үй бул 70% бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө курулуш иштери Баткен облусунда бир акыркы айларда суук болгонуна байланыштуу бир аз токтоп, бирок азыркы күндө баардыгы 100% немеде иш жүрүп жатат. Курулушта негизинен Аманат курулуш деген генералдык подрядчик утуп алган тендерде. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн субподряд деп коет, ички андан сырткары баягы курулушту тездетүү максатында 33 ишкана лицензиясы бар ишкана куруп жатат. Кыскача маалымат ушундай. Кошумча суроолоруңузга жооп берели. Негизи курулуш жана компанияларына дагы талаптар бар да азыр, Ооба, албетте. Компанияларга талаптар бар. Мамкурулуш агенттик тарабынан лицензиясы бар курулушту куралап турган ишканалар иштеп атат. Бирок Аманат курулуш инвест ЖЧКсы анын ичинен 33 ишкана, баардыгы лицензиясы бар. Жергиликтүү тургундардан курулуш компаниялар жана ар жактан облус боюнча деги эле республика боюнча курулуш кызматкерлери барып ишти алып барып атат. Кубанычбек мырза, мынакей жалпы эле Баткен областына буга чейин дагы макам берилген, анан кандай эмне жеңилдиктер каралды, салык жагынан, кайсы түрүнөн, ушу маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Негизи ушул Баткен облусу боюнча салык жагынан бир нече жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Салык кодекске дагы ылайык азыркы учурда Баткен облусунун ичинде мындай эки багытта салык жеңилдик берилген деп айтсам болот. Биринчиден бул жалпы Баткен облусунда бир нече ишмердүүлүктүн түрү боюнча бул электроэнергетика, тигүү тармагы, айыл чарба тармагы, эгер мүмкүн бир өндүрүш ачып жана сборка, мисалы фабрика болсо, завод, ошол ишмердүүлүктүн түрлөрүндө 4 салыктан бошотуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул пайдадан алынган салык, сатуудан алынган салык жана жергиликтүү ошо кеңештердин чечими боюнча мүлк салыгы боюнча жана жер салыгы боюнча. Экинчи багыт бул чек арада жайгашкан, чек аранын жанында жайгашкан ошо биздин айылдар, шарча болобу,
ошол жерлерде бүт ошол кандай бир ишмердүүлүк түрү болсо ошол пайдадан алынган салык, сатуудан алынган салык бүт ишмердүүлүктүн түрлөрүнө тиешелүү жана ошол эле мүлк жана жер салыгы боюнча. Bundan тышкары кирешеден алынган салык дагы 10%дан 5%га төмөндөтүлгөн. Bundan тышкары өткөн жылы тилекке каршы болгон ушул окуялардын кесепетинен биздин жабыркаган ошол алардын ичинен бүгүнкү күндө 418 үй толук жаңы курулуштар курулуп атат. Анын 422 үйдүн анан калган 4-өсүндө оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Социалдык объектилер, мектеп, бала бакчалар жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, салынып жатабы же ишке берилип атабы, берилгендери барбы? Социалдык объектилер боюнча жалпысынан 27 объект, социалдык объекти жабыркаткан, 12 мектеп, 9 балдар бакчасы, 6 ФАП, 6 ФАП. Анын ичинен 13 объектине бүгүнкү күндө оңдоп түзөөсү бүткөрүлгөн. Калган 14 объекти бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн башкармалык тарабынан бир объект иштер жүрүүдө. 12 объектте Арис уюму тарабынан 12 объекттин капиталдык оңдоп жумуштары жана жаңы жумуштары жүргүзүлүүдө. 4 объекттин курулушу башталган бүгүнкү күндө Арис тарабынан. 7 объекти боюнча курулуш жумуштарына конкурс өткөрүлүп, даярдыктар жүрүүдө. Көзөмөл кандай болуп жатат? Курулуш компаниялары менен иш алып барып жатасыздарбы? Ооба. Көзөмөл 3 тараптуу көзөмөл жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө. Биздин өзүбүздөн анан башка областтардан бизге жардамга келишкен, алар көзөмөл кылып атышат. Бул жакта технадзорлор келишкен. Чүйдөн, Көлдөн, Нарындан, ушул 7 областтан бардыгы жардамга келишкен. Алар жардам беришип атат. Баткен областтык архитектура көзөмөл жүргүзүп атат. Үйлөрү бүткөн тургундар менен жолугуп жатасыздарбы? Алар кандай пикирлерин айтып атышат? Кемчиликтер жокпу? Жок, жакшы. Кудайга шүгүр, жумуштар кетип атат. Өзү 418 үйдүн бүгүнкү күндө 3 үйдүн дуалы тургузулуп атат. 418 үйдүн жалпы айтканда. 17 үйдүн дуалы бүткөн, 31 үйдө плита басылып атат бүгүнкү күндө. 91 үйдүн крышасы жабылып атат, чатыры жабылып атат. 24 үйдүн чатыры бүткөн, 202 үйдүн ички курулуштары курулуп атат. Анан 50 үйдүн ички курулуштары бүтүп, почти что бүттү да ал үй. 50 үй бүттү, ал ошол үйдүн хозяиндери эме кылып, үйдүн ичине өздөрүнө жашоого керектелүүчү килем, анан берки шкаф ошолорду алып кирип, уже даярдык жүрүүдө эле. Кошумча каражат берилип жатабы жана эмеректерди алып атат деп атпайсызбы? Кошумча каражат эми өздөрү эме кылып атса керек. Кошумча каражатта мамлекеттик администрация тарабынан берилип ошондой жүрсө керек. Ал боюнча менде маалымат жок экен. Баткендин жана Аксай, Миңөрүк, анан Карабак айылдарында дагы көптөгөн үйлөр бүтүп аткан турбайбы? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз, канча үй бүттү ал жерде? Аксай айылында 51 объект жабыркаткан, Капчыгайда 75 үй, Бакай участкасында 44 үй, Достук айылында Карабак айтып Карабак айылында 6 үй, анан Карабак айыл аймагынын Достук айылында 59 үй жабыркаган. Аксай айылы боюнча айтсам, Аксай айылында 18 үй, жанагы 50 үйдүн ичинен 18 үй ушул Аксайда бүткөрүлүп. Негизи бөлүнүп жаткан каражаттар жетиштүү, жанагындай курулуш материалдары жетиштүү элеби? Ооба, жетиштүү. Башында жумушчу күч берки усталар, алып келген усталар, жана рабочийлер айтканда, мындай айтканда, рабочийлер
эме болуп атышкан, жумуш башында жакшы болуп, анан ошо рабочийлер качып кеткендери да болду, ошо границада ошондой да учурлар болду да. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр уже жакшы, күн да погода да жакшы болуп калды. Анан ошо Куруучуларга негизи маалыматтар чыкты эле, өздөрү үйелери дагы келип жардам берип, анан аларга дагы баягы төлөндү да иштеген. ооба, аларды ошо алган 33 фирма субсидия алган да. Бул жерде бир Аманат курулуш инвест ЖЧКсы генподрядчик болуп 33 субподряддык уюмга бөлүп берген үйлөрдү, бул 418 үйдү. Ошолор өздөрү жумушчу топту таап, Өзбекстан тараптан да жумушчулар келип, ошолор да иштеп атат. Ошо алар да иштеп атышат. Буюрса, турак үйлөрдүн курулуштары кайсы мөөнөткө белгилеп атасыздар, качан бүтүп калышы мүмкүн толук? Толук бүткөнү тапшыра беребиз, бирок окончание ушу март айына бүтүрөбүз буюрса деп эме кылып атабыз. Толук ушу март айынын ичинде бүтүрүп калабыз буюрса. Жергиликтүү тургундар шаштырган жери жокпу? Аларга баягы сапаты керек болсо керек. Бизге сапаттуу жагыны карагыла деп ошентип атышат жергиликтүү. Сапаты менен биз бул жерде түбөлүктүү жашайбыз деп ошентип, ошо сапатына көңүл бургула деп ошондой деп атышат. Жакшы. Чыңгызбек Усенович, сизге рахмат айталы. Атайын жеринен берген маалыматтарыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу каармандар, биз курулуш иштери тууралуу жеринен Баткен областтык курулуш жана инженердик инфраструктура баш кармагынын баш кадиси Саткынбеков Чыңгызбек Усеновичтен телефон аркылуу маалымат алдык. Биз болсо уктуруубузду уланта бермекчибиз. Урматтуу каармандар, эгер кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо 39 21 90 39 19 33 номерлары иштеп жатат. Мынакей Шайлообек Сапаралиевич, бир үйгө канча каражат кетет экен, башка угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн ичи кандай экен, кандай үйлөргө кирген атышат, ушул боюнча маалымат берсеңиз. Рахмат. Биз курулуш долбоордун негизинде жүрүп жатат. Атайын ар бир үйдү проектисин жасап, мамлекеттик экспертизадан өткөрүп, ошол негизинде тендерге койгонбуз. Аманат курулуш инвест деген ишкана ар бир үйдү курулуп бүтүү үчүн 3 миллион 315 миң сом деп баалап келишим түзүлгөн. Жана кесиптешим айтып кетип атпайбы, сапаттуу жагы, анан көзөмөл жагы депчи. Бул 3 тараптуу көзөмөл жүрүп атат бүгүнкү күндө. Биздин курулуш агенттигинин башкармалыгы бар атайын, ал жакта техникалык көзөмөл боюнча адистер жана жалпы эле 7 облустагы курулуш башкармалыктарынын адистерин кошумча тартып атабыз жардамга. Андан сырткары архитектуралык курулуш көзөмөлдөө деген атайын мамлекеттик агенттиктин алдындагы надзор бар. Булар дагы жеринен барып сунуштарын айтып, кемчиликтерин айтып, сапатын карап атат. Ошол андан сырткары бул автордук көзөмөл деп коет. Долбоорду чийген ишкана да барып жеринен көзөмөлдөйт да. Мен долбооруман чыгып кеткен жокпу, өзгөрүү болгон жокпу, сапаттары кандай депчи. Ошол багытта иштеп атабыз. Бул 3 тараптуу көзөмөлдөө сырткары биз Аманат курулуш инвест ЖЧКсынан гана эртең талап кылабыз. Бир гана 33 ишкана кошумча ичинде субподряд болуп иштеп аткан менен биз Аманат курулуштан гана кабыл алабыз жумушту. Ошол себептен генералдык подряддык уюм өзү дагы кызыктар болуп, жана 33-түү бул дагы көзөмөлдөө. Ошондо биз жалпы 4 тараптан көзөмөлдөп атат. Андан сырткары биз өзүбүз дагы агенттик жеринен барып тактап сапаты боюнча да жүрүп атабыз. Кечээ эле мына жакында мурунку жума биз жеке мен өзүм барып дагы таанышып келдим. Жогорку кеңештин элдик депутаттары кошо барды эле, ошолор менен чогуу барып жеринен көрүп таанышып келдик. Сапаты боюнча ушундай. Анан элдер негизинен сапатына, анан баягы шаштырбаңыздар, сапатына карап жасаңыздар деп атат. Андан сырткары элдер өздөрү дагы ошол жерде курулушту түшүнгөн тургундар кошо иштеп атат. Аны болсо баягы подряддык уюмдар баягы айлыгын баалашып алып, ошо менен иштер жүрүп жатат. Кыскача айтканда ушундай бир үй 3 миллион 315 миң сомго бааланган. Ушул боюнча жүрүп жатат. Анан каржылоо маселеси дагы биз тараптан, мамлекет тараптан эч кандай кемчилик жок. Биз учурунда акчасын төлөп бергенбиз, ошол боюнча иштер жүрүп жатат. Ичинде да жакшы шарттарды айтып жатпайбы? Ичиндеги шарттар долбоордун негизинде өзүнүн жылуулук системасы орнотулган, жана кухня бөлмө, тамак аш жасачу бөлмөсү, ошондой эле ичинде жуунуучу бөлмөлөр бардыгы
шарты менен жасалып атат. Андан сырткары жанагы кээ бир элдер өздөрү жана биздин ошо Баткен элине өтө чоң рахмат, ыраазычылык айтышыбыз керек. Биз ушул жерде мамлекет сиздер салып берип аткандан биз ушул жерде дагы жашайбыз. Биз ушул жерде калабыз деп өздөрү чөнтөгүнөн каржылап, ички жасалгылорун дагы кошумча өздөрү жасап да алып атышат. Ал үчүн биз аябай кечээ элдик депутаттар дагы биз дагы ыраазы болуп, ыраазычылыгыбызды айтып келдик. Жерине мына барып келген экенсиз, анан элдин маанайы кандай экен, анан сиздерге кандайдыр бир кайрылуулар болдубу? Бизге кайрылуулары курулушту ошо сапатын жагынан карап жасап бериңиздер. Андан эми негизги эле кайрылуулар эми чек ара маселесин эртерээк тактап чечип берсеңиздер деп атат. Андан сырткары сос объектилерди дагы биз президентибиз тапшырма коюп, сос объектилерди учурунда тездик менен бүтүргүлө деген максатта МАМ курулушка жана Арис өнүктүрүү фондунда ошондой эле жергиликтүү бийликке 3 тараптан тапшырманы берген. Ошол себептен 3 тараптан тең тез аранын ичинде жана 13 объект бүткөрүлүп, калган 14 объект боюнча азыр курулуш иштери баштоолуу алдында турат жана долбоорлорун жасап бүтүү алдында турат да. Элдердин талабы ошо негизинен сапатына, эми курулуш тармагына караганда бизге ошондой суроо. Анан жалпы айтканда ошо чек ара маселесин чечүү боюнча көбүнчө сунуштар ошондой. Жакшы, негизи эле азыр мамлекет болушунча Баткен областына жардамдар баардык жактан жарлыктарды чыгып жатат. Анан Кубанычбек мырза, мынакей сиздер азыр ишкерлер менен өтө тыгыз иш алып барасыздар. Ал жактын ишкерлери кандай кайрылуулар болуп атат же сиздер тараптан алар менен кандай иш жүргүзүп жатасыздар, ишкерлер менен? Чын айтканда бизге экономика министрлигине ушул Баткен облусунун ишкерлери кайрылган эмес, эч мындай эмебиз жок. Бирок албетте биз мына салык кызматы жерлерде иштешип жүрүшөт. Анан азыркы учурда көп маселелер болуп жатат. Силер деле уккандай, жана электрондук товардык транспорттук коштомо, көзөмөл кассалык машина деп, ал эми биз салыктардан бошоткондон тышкары ушул фискалдаштыруу процедураларын компоненттерин биз мына жалпы Кыргызстан боюнча кириш керек деп, албетте ушул Баткен облусуна деле тиешелүү да. Анан мен ойлойм, ушул жерден мүмкүн бир маселелер болушу мүмкүн. Анткени эми ушундай болуп калды, былтыр өкмөттүн токтому апрелде чыккан, бирок тилекке каршы ушул жылдын аягына чейин ишкерлер дагы өздөрү мындай толук кандуу үйрөнүп, эми убакыт бар деп мүмкүн жылдырып коет деген бир ой болдубу, ошондой бир азыркы учурда болуп атат. Мен ойлойм, Баткен облусунда деле ошондой көйгөйлүү маселелер бар болуш керек. Бирок азыркы учурда салык кызматы абдан мындай катуу иштеп, үйрөтүп, күнүгө бүт райондордо ошондой түшүндүрмө жумуштары дагы болуп жатат. Ошол көзөмөл кассалык машиналар деле былтыр Кыргызстан боюнча ар бир биздин жараныбыз мурун укпай, мүмкүн жакшы билбесе, эми уккан эмесмин, билбейм деген ишкер жок болуш керек да азыркы учурда. Мен ойлойм, эми биздин да ошо Баткен облусунун ишкерлери дагы ушу түшүнүп, азыркы учурда мамлекет деген бул өзгөчө мына Баткен облусуна көңүл буруп, акча каражат буруп, ушул коргоо маселеси, эми бул бүт ушул каражат бул биздин мына салыктан түшөт да. Ошону биз дагы түшүнүп, биз мына жаңы салык кодексте эч кандай бир жаңы салык киргизип же салыктардын ставкаларын жогорулткан жокпуз. Биз азыркы учурда мына бюджеттин ушул жогору болгону пландагы көбөйүп жатат. Бул бүт ушул көмүскөдө болгон ишкерлерди мындай легалдуу талаак эле чыгаруу деген маселе болуп жатат. Ошондуктан ушул иш аракетти дагы ошол мен ойлойм, ошо биздин ишкерлерибиз дагы туура түшүнүп, ушундай өкмөттүн иш чараларына дагы мындай түшүнүк менен жана жардам менен берип, буюрса мен ойлойм, ушул көмүскөнү азайтсак, такыр эле жок кылабыз дегенден биз алыспыз. Анткени дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө деле көмүскө экономика бар, бирок биздин ушул көмүскө экономиканын мындай үлүшүн азайтыш керек деген талап болуп жатат да азыркы учурда. Буюрса ошол салыктар эгер көбүрөөк түшсө,
ошо мамлекеттин дагы мүмкүнчүлүгү кеңирээк болот. Ошол эле мына курулуш тармагына, ошол Баткен облусуна жана коргоо маселе, айлыктарды көтөрүү, жолдорду куруу, ошонун бүт ушундай көп мүмкүнчүлүк болот да. Бул ошол Баткен облусу эле эмес, бул жалпы Кыргызстан боюнча. Ошондуктан ушундай бир азыркы учурда курч мындай маанилүү этаптан мен ойлойм биргеликте бири бирибизге жардам берип, түшүндүрүп, ушул этаптан өтөбүз деп. Сиз белгилеп жатпайсызбы, азыр биздин угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй тил менен айтып койсоңуз, мисалы бир көйгөйдү белгилеп атасыз да, жанагы электрондук коштомо документтер ушуну мындай түшүндүрүп койсоңуз, ал эмне болгон көйгөй, ал эмне себептен ишкерлер жакшы түшүнө албай жатышат? Бул мындай айтканда жөнөкөй эле мурунда эле кагаз түрүндө ушул товардык транспорттук коштомо бар болчу. Бул жөнөкөй айтканда ушул товар бир жерден экинчи жерге бараткан эле документи. Бир ишканадан экинчи ишканага ушул бараткан ушул товардын мындай айтканда документи болуп саналат да. Болгону азыркы учурда электрондук форматка өткөзүп, онлайн түрдө салык кызматы көрүп турат. Бир ишкерден экинчи ишкерге мисалы товар кетип атса, ал ошо көрүп турат да. Бир мына ишкерде складында мисалы канча товары бар, анан бир нече товары башка ишкерге кетти, сатылды, жана анда канча товар калды. Экинчи ишкер болсо канча товар алды, жана ушул товарды сатат да, мүмкүн жарандарга сатат. Ошонун канча балансы болуп турат деген эле азыркы учурда ошол салык кызматы бүт көрүп туруш керек да. Эгер ушул системада болбогон товар аныкталып чыгып калса, демек бул көмүскөдөгү товар деп эсептелинет. Азыркы учурда мына биздин ишкерлер дагы мен айтып коеюн, ошо Баткен облусуна деле тиешелүү кичи орто бизнес бул жана товарды сатып алып бирөөдөн чоң жана поставщик, өндүрүүчү же импорттоочудон сатып алып, анан элге сатканда эч кандай ошол электрондук товардык транспорттук коштомону ал жасабайт да. Бул болгону ушул системага катталып, ушул мага ушунча товар келди деп эле мындай маалымат берип коюш керек. Бул онлайн түрдө эле ошол жана кайсы бир товарды ушинтип эле мага келди деген эле ушундай подтверждение кылып коюш керек да, жөнөкөй айтканда. Эми мен ойлойм бул азыркы учурда мына көп ишкерлер уже өттү, көндү, өзүнчө мына ушул товарлардын өзүнчө каталогу бар. Эгер ошол мен мисалы ишкер жаңы кирип системага катталып, эгер мен бирөөгө сатсам, ишкерлерге сатсам, анда ошол ЭТТН деп коет, ошону мен оформление кылып системага кириш керекмин. Мен товарларым мүмкүн каталогдо болушу мүмкүн. Эгер бир жаңы бир товар болсо, аны өзүм салык кызматына кайрылып, ошол товарды киргизип койгула каталогко деп кайрылам да. Эми албетте азыр мындай жөнөкөй жарандарыбыз деле мындай кыйыныраак түшүнүп калышы мүмкүн, бирок мен жана айтып кеткендей, салык кызматы бүт ошо жергиликтүү райондордо түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүп жүрөт. Жана мен ойлойм, кандай бир көйгөйлүү маселе болсо, биз деле даярбыз, бизге деле кайрылып, кандай бир маселе болсо, ушул ЭТТН болобу же көзөмөл эле кассалык машиналоо, башка ошо салык жактан жана ошо биздин министрликке тиешелүү маселелер боюнча биз бүт аракетибизди кылып жардам бергенге даярбыз. Бул баягы ачык айкындуулук деле алып келүү маселеси экен да. Электрондук түргө өткөрүп, каякта канча товар жүгүрүп жатат. Мен ойлойм, мен да бир кошумча, азыркы учурда кичине кыйынчылык болгону менен, бирок буюрса ошо көнүтүшсө, буга чейин деле электрондук эсеп фактураны кагаз түрүндө колдончу ишкерлер. Азыркы учурда мына 2,5 жыл болуп калды электрондук түрдө. Азыркы учурда колдонуп жаткан ишкерлер бизге рахматын деле айтып жүрүшөт да. Анткени кагаз түрүндө салык кызматына барып, жана бланктарды алып, анан ушинтип жүргөнгө карата азыр мына көнүп калышты электрондук түрдө электрондук эсеп фактураны берип коем. Мен мисалы бирөөгө сатсам, ал ошо онлайн түрдө эле алып калат да.
Азыркы учурда бүт отчеттор дагы электрондук түрдө берилиш керек, милдеттүү түрдө баардыгы беришет. Ошол эле салык кызматына барып, жолуна убакыт кетирип, каражат кетирип, бензин кетирип, анан очередте туруп ошол отчетту берип жүрсө, азыркы учурда күнү түнү менен интернет менен электрондук отчетту берип койсо мүмкүнчүлүгү бар да. Эми биз деле эми ошо дүйнө жүзүндө болуп жаткан заманбап ошо реформалардан калбайлы деген эле мындай максатыбыз да. Биздин коңшулар буга өткөндө, Мен мына электрондук эсеп фактура боюнча айтып кетейин, Евразия экономикалык биримдиктин ичинде биз эң акыркы тилекке каршы эң акыркы өлкө болуп ошол электрондук эсеп фактураны киргиздик. ККМ боюнча мындай пропорция болуп караганда 1 ККМ башка өлкөлөрдө бир 30-40 жаранга эгер саны бар болсо, бизде болсо 1 ККМ 200-250 адамга. Мындай айтканда, азыркы учурда да ККМ аз болгону менен, бирок мына 2022 жылдын башына караганда бир 20-25 миң бар болчу ККМ Кыргызстан боюнча. Азыркы учурда 65 миңден ашты. Буга чейин ошол 20-25 миңди канча жыл келип жаткан сан болсо, 25тен ошо 65ке, мындай айтканда 3 эсе бир жылдын ичинде биз көбөйттүк. Эми түшүнүп атам, мындай оңой эмес көбөйдү, бирок ушундай бир биздин өлкөнүн жетекчиликтин да колдоосу менен ошол биз дагы бизнеске дагы чоң рахмат, түшүнүп ушундай бири-бирибизге ушундай колдоо болуп, мына ККМ дагы көбөйүп жатат да. Жакшы, урматтуу каармандар, аз жаңылыкка кезек берсек, андан кийин маекти улантабыз. Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы жер мунапысын жүргүзүү маселеси министрлер кабинетинин жетекчилигинин өзгөчө көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Белгилесек, 2022 жылдын июнь айында министрлер кабинети жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү боюнча токтом кабыл алган. Учурда республика аймактарында тиешелүү комиссиялар түзүлүп иштеп жатат. Министрлер кабинети президенттин өлкө аймактарындагы ыйгар муктуу өкүлчүлүктөрүнүн коллегиялык жыйынынын жүрүшүндө жерге мунапыс берүү маселесине өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийлик органдарына бул багыттагы иштерди сапаттуу жана өз убагында жүргүзүү тапшырмасы берилген, акча каражаттарын опузалап талап кылуу фактылары орун алган учурда мыйзам чегинде чара көрүлөт. Акча каражатын талап кылуу фактысы боюнча 0312 62 53 42 96 01 85 96 01 86 телефон номерине билдирүүгө болот. Талас областында 2022 жылы 10 айыл өкмөтү дотациядан чыгарылды. Бул туурасында президенттин Талас областындагы ыйгар муктуу өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынында айтылды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Жыйында өткөн жылы областта аргыл багыттагы 154 жаңы чакан жана орто ишкана ачылып, анда 700гө жакын жаңы жумуш орундары түзүлгөнү белгиленди. 2022 жылы 3 бала бакча, 4 мектеп пайдаланууга берилип, ошондой эле кошумча жаңы мектеп имараты курулган. Ал эми Ош областында өткөн жылдын жыйынтыгы менен 5 айыл өкмөтү дотациядан чыкканын президенттин областагы өкүлчүлүгүнөн маалымдалды. Дотациядан Ноокат районунун Гүлестан, Мирахмудов айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтү жана Араван районунун Юсупов айыл өкмөтү дотациядан чыккан. Белгиленгендей, буга чейин 6 айыл өкмөтү дотациядан чыккан эле. Бүгүнкү күндө жалпы Ош областында дотациядан чыккан аймактын саны 11ге жетти. Ушул жылдын жыйынтыгы менен да 6 айыл өкмөтү дотациядан чыгаруу пландалууда. Казакстандын Алматы шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны тар курамда өтүүдө. Кол алышуу жана биргелешкен сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары тар курамда жолугушууга бет алышты. Белгилей кетсек, Алматыда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны 2-3 февраль күндөрү өтөт. Ысык көлдөгү пансионаттарды текшерүү комиссиясы ишинин алгачкы жыйынтыгын чыгарды. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматына караганда, бир жума ичинде 29 мыйзамсыз объект аныкталды. Эске салсак, адистер 24 январдан бери жеринде иштеп жатат. Алар эс алуу жайларын курууда эреже сакталып же сакталбагандыгын тактап, тазалоочу жайларды да текшеришет. Жумуш 1 айга созулат. Жыйынтыгында бардык чогултулган материалдар укук коргоо органына жана сот органдарына өткөрүлүп берилмекчи.
Бишкекте таштанды сорттоо үчүн пункт ишке кирди. Мэриядан билдирилгендей, ал Туңгуч кичи районунда жайгашкан. Эки аянча бардык санитардык нормаларды эске алуу менен курулган. Буга чейин Панфилов жана Керимбеков көчөлөрүндө таштанды сорттоочу жай ачылган. Долбоордун максаты шаардыктарга таштандыларды өзүнчө чогултуу маданиятын калыптандыруу жана калаадагы экологиялык абалды жакшыртуу. Жалал Абад шаарында гепатитке каршы акысыз эмдөө жүрүп жатат. Бул тууралуу шаар мэриясынан билдирилди. Маалыматка ылайык, эмдөөдөн 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар өтө алат. Эмдөөдөн өтүү үчүн жарандар шаарда жайгашкан үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүсү зарыл. Эмдөө акысыз негизде жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 1000 чукул жаран Б гепатитине каршы эмдөөдөн өттү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош областык филармониясынын директору бош кызмат ордуна документтерди кабыл алууну жарыялады. Министрликтин маалыматына ылайык, талапкердин маданият жана искусство багыты боюнча жогорку кесиптик билими, жетекчилик кызматтарда иш стажы 2 жылдан кем эмес же гуманитардык, педагогикалык, экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку кесиптик билими, маданият жана искусство чөйрөсүндө иш стажы 3 жылдан кем эмес болушу талапка ылайык. Бардык документтерди папкага тиркеп, маданият министрлигине 13 февралга чейин тапшыруу зарыл. Португалияда өткөн пара дзюдо боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү бүгүн Бишкекке учуп келди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Спортчуларды Манас эл аралык аэропортунан Улуттук паралимпиада комитетинин жана пара дзюдо федерациясынын өкүлдөрү, спортчулардын жакындары тосуп алды. Белгилей кетсек, Кыргызстандын пара дзюдо боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Алмейда шаарында өткөн эл аралык мелдеште 1 алтын жана 2 коло медаль багындырышкан. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 86 сом 15 тыйын, евро 93 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын, тенге 18 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин эртеңки күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетсек, эртең Чүй областында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз абанын температурасы 6-11 градуска чейин жогорулайт. Талас областында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз абанын температурасы 6-11 градус жылуу болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болсо, Нарын областында түнкүсүн 9-14 градус суук, ал эми күндүз абанын температурасы 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-10 градус жогору. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Кадырман угармандар, биринчи радиода негизги маселени угуп жатасыздар. Биз бүгүнкү уктурда Баткендеги үйлөрдүн курулушу, жабыркаган үй бүлөлөргө материалдык колдоо берилген жеңилдиктер, салыктык жактан каралган жеңилдиктер тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин студияда конокто архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы курулуш жана инженердик департаментинин орун басары Арынов Шайлообек Сапаралиевич бар, жана экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкарманын башчысы Исабеков Кубанычбек Абдимуталипович бар. Мынакей Шайлообек Сапаралиевич, ушу Лейлек районундагы Максат айылдык мектеби тууралуу сөз кылсак, мына кыргыз-тажик чек арасында окуяларда 2 рет жабыркаган экен. Азыркы жолу соңку рет сентябрь айындагы Чыр Чатактандагы коңшу тараптан ат кылуусуна дуушар болгон экен. Бул мектеп жараксыз деп табылган экен. Бул азыр кандай абалда, салынып бүттүбү же кайра салдыңыздарбы ушул боюнча маалымат? Туура айтасыз. Бул мектепти Мал курулуш агенттиги учурунда салгандан кийин 2 жолу жабыркады. Биринчисинде биз өзүбүз ремонт кылып кайра окууга киргенбиз. Экинчисинде Арис өнүктүрүү фонду тарабынан президентибиз тапшырма берип, бүгүнкү күндө реконструкциялап, капиталдык ремонттон өткөрүп, кайра ишке берди. А негизи мектептердин курулушунда эмнелерди эске аласыздар? Мисалы, үй курулганда дагы жана шарттары башкача болуп атпайбы азыр? Мектептерге талап кандай, бала бакчаларга, ушуларга токтолуп кетсеңиз. Мектеп, бала бакчаларга негизинен Баткен облусу эмес, Кыргыз Республикасы боюнча эле талап аябай жогору. Бүгүнкү күндө биздин төрөлүү темпибиз жакшы буйруса болуп атканына байланыштуу. Анан биз быйылкы жылы кабинет министринин төрагасы Акылбек Сомбекович Жапаровдун тескемесине тапшырмасына ылайык ведомство аралык комиссия жүрүп, жалпы республика боюнча кыдырып, аймактарды кыдырып, курулуш качан куруу планга киргизүү боюнча, капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча, планга киргизүү боюнча жерлерди кыдырып келдик. Анын ичинде Баткен областына да албетте бардык. Төрагалыкты билим берүү министрлиги кылды. Ал эми орун басарлык милдет бизге аткарылып берилген. Себеби биз тизмени
жалпысына тактагандан кийин финансы министрлик тарабынан бөлүнгөн акча каражатын үнөмдүү туура пайдалануу максатында жана келечекте биз курабыз. Ошол себептен чогуу иш чаралар жүрдү. Бала бакчалар менен мектептерге кандай талаптар коюлат дегенде эми биз курулуш агенттиги тарабынан жерлердин өзүнүн калкынын санына жараша жана билим берүү башкармалыгынын министерствонун берген өздөрү баары задание деп коет. Мисалы бир айылды алсак, бул жакта мынча окуучу окуйт, ушул окуучуга ылайыкталган мектеп куруп бергиле деп. Ошонун негизинде биз типтүү долбоорлорду жана жеке жер кыртышына жараша жеринен долбоорлоп, ошонун негизинде курулуш объектилери жүргүзүлөт. Кубанычбек мырза, мынакей жана сөзүңүздө белгиледиңизби, салыктан бошотуу түрлөрү жөнүндө айтып бердиңиз. Анан алар канча мөөнөткө бошотулган болот же баягы документ түрүндө бекитилеби, кандай жүрөт мындан аркы иш? Мен жана айтып кеткендей, былтыр окуялардын окуяларда ошо жабыркаган ишкерлер толук бошотулат деген жеңилдик 2024 жылдын 1 январына чейин ошол бир жылдан бир ашыгыраак бошотуу болот да. Анан буюрса, жана мен буга чейин да айтып кеткеним, жалпы жабыркаган эмес, бирок жалпы ошо Баткен облусунда болгон ошол жеңилдиктер азыркы учурда ошо мөөнөтсүз берилет деп белгилеп турат салык кодексте. Bundan тышкары, жана айтып кеткендей, өзүнчө ошо өкмөт тарабынан бекитилген ишканалардын тизмеси боюнча азыр эгер буюрса өтсө мыйзам, анда 5 жылга берилет деп. Бул эми жалпы Кыргызстан боюнча, бирок ошо Баткен облусуна деле тиешелүү ушундай бир жаңы чоң ишканаларды деле бошотконго мүмкүнчүлүк болот 5 жылга. Анан биз ойлоп атабыз, ошо 5 жылда өзүнчө тартиби бул өкмөт тарабынан бекитилет. Бирок мындай ой болуп атат, ошол 5 жылга эгер биз мына салыктардан бошотабыз, анан бир нече бир милдеттенмелерди алып, ошол ишкана бир нече ошо жумушчу орунду түзөбүз, бир нече продукцияны чыгарабыз, экспортко мынча пайыз болот деп ушундай бир иштеп чыгып, ар бир ишкана боюнча анан ушундай милдеттенмелерди алып, анан аткарса, анда ошо дагы 5 жылга ушундай жеңилдиктерди узартканга дагы мүмкүнчүлүк болот деп азыр ошо мыйзам долбоордо өтүп жатат да. Жогорку Кеңеште каралып атат. Ооба. Негизи ошол Баткен областында мындай өнөр жай ишканалары, мисалы кайсы ишканалар бошотулду да? Мисалы өнөр жай ишканалары да бар да, же алар жакта канчоо бар? Мен аны деген ошо салык кызматы менен бир такташып туруп маалыматты берсем туура болот го. Анткени биз эми салык саясат мыйзам чегинде ошо мыйзамдарды мындай нормативдик ошо базаны түзүп беребиз. Ал эми ошол ишкерлер менен канча ишкер, канча салык негизи төлөмөк, канча жумушчу бар, ошонун бүт эме да, мындай администрациялоо бул салык кызматынын эмесинде да. Түшүнүктүү. Мынакей жалпы эле Баткен областындагы курулуш иштерине кайрылсак да, анткени азыр ойдогудай жана жабыркаган курулуштардын баардыгы жүрүп жатат, бирок жалпы эле аймак боюнча токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Жалпы токтолуп кеткенде Баткен облусунда жана башка эле облустарда дагы таза суу көйгөйү абдан оор. Буну өлкө башчыбыз тапшырмасына ылайык 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасы боюнча таза сууну чечүү маселеси коюлган. Анын ичинде Баткен облусуна өзгөчө көңүл көрүлүндү. Бул айта кетсем, республикалык бюджеттен каржыланып курабыз деп атабыз. Андан сырткары Дүйнөлүк банк аркылуу инвестиция тартуу, Ислам өнүктүрүү фондунан, Саут өнүктүрүү фонду бар. Ошол жактан жана Европа өнүктүрүү банктарынан каржылоо булактарын иштеп чыгып, программаны ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Андан сырткары биз 22 жылга Баткен облусу боюнча социалдык объектилер боюнча кыскача айтып кетсем, мисалы 21 жылы республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренесинде 46 социалдык объект курулушу оңдо түзөө каралып, буга 506 миллион акча каралган. Бунун ичинен 23 объект бүткөрүлгөн.
13 объект кийинки жылга өтүп 2022 жылы 65 объекти каралып, бунун ичинде 504 миллион сом акча каралган бюджет, республикалык бюджеттин эсебинен. Быйыл 22 жыл менен биз 7 объектини бүткөрдүк. Бул 5 мектеп жана 2 бала бакча. Мындан сырткары донорлордун эсебинен айылдын ички суу менен, буну мен кыскача айтып кеттим азыр. Негизинен токтолуп айтып кетсем, мисалы биз 22 жылы аткарылган жумуштар Сай айылындагы, Баткен Кышкырт айылындагы курулуш иштери жүрдү. 21 миллион сом акча каражаты каралып, бүгүнкү учурда 89% аткарылып калды. Андан сырткары могу каргашал окуядан кийин Баткен облусуна Карабак айылына, Баткен районуна, Кызыл Бел айылына долбоорлоо иштери башталды. Биз долбоордун аягына чыксак, быйылкы жылга планга коюп иш жүргүзөбүз. Андан сырткары Карабак айылынын Карабак айылында өзүндө, Карабак айыл аймагынын Достук айылында жана Аксай айылынын Аксай, Капчыгай айылдарында, ошондой эле Аксай айыл аймагынын Үчтөбө, Көңташ, Миңбулак айылдарында курулуш иштери жүрүү боюнча долбоорлорду даярдап атабыз. Бул республикалык бюджеттен жана айтып кеткен өнүктүрүү фондулары аркылуу ишке ашат. Кыскача ушундай, жана ичинен ар бир мектеп объекттери боюнча токтолуу десеңиз, анын боюнча да жооп берейин. Азыр Кубанычбек мырзага сурай берсек, мынакей жалпы эле азыр уктуруудан пайдаланып сурагым келип жатат да, азыр кызыктырган маселе бул салык кодекси болуп атпайбы, эмнелер өзгөрүп атат, кандай болуп атат деп угармандардан да көп суроо түшөт. Анан эң башкы өзгөрүп жаткан маселелер жөнүндө токтолуп айтып берип койсоңуз, эмнелер өзгөрүп атат? Негизи абдан чоң мыйзам долбоору былтыр ошо 1 жылдан бери иштеп ишкерлер менен. Бирок эң көйгөйлүү маселелерди айтып кетсем, былтыр деле мына ишкерлер менен канча ушул ККМ боюнча электрондук эсеп фактура, эми эң чоң реформа болуп жаткан бул соода чөйрөсүндө болуп жатат да. Анткени эми көп жылдан бери бизде мына мен кичи бизнесмен, орто бизнесмен деп бир нече жеңилдиктер менен иштеп жүргөн ишкерлерибиз бар. Мен патент боюнча айтып кетейин. Эски салык кодексте деле патент бар болчу. Эч жаңы салык кодексте өзгөрүү деле болгон эмес. Бирок ошол талаптарын мындай көзөмөл кылып баштаганбыз да былтыр. Патент боюнча 8 миллиондон ашпаган жылына акча жүгүртүү көлөмү болсо, ишкер иштей алат деп мурунтадан бери бар болчу салык кодексте, эски салык кодексте деле. Бирок тилекке каршы биз ушул администрациялоону күчөткөндө көп факттар чыгып баштады. Ошол патентти алып коюп, бирок 8 миллиондон ашып 30, 50, 100, 200 миллионго чейин болгон акча жүгүртүү көлөмү менен иштеп жүргөн биздин ишкерлерибиз. Мындай айтканда 8 миллиондон ашса, же бирдиктүү салыкта иштеш керек болчу, же жалпы режимде. Башка мисалы ишкерлер ушундай обороттор болгондо ошол бирдиктүү же жалпы режимде иштеп жүргөн. Демек, салыктарды мындай көбүрөөк төлөп жүрүшкөн да. Ошол эле учурда ушундай эле көлөмү бар ишкерлер патентти алып коюп эле кичинекей ошол патенттин ошол салыгын төлөп жүргөндөр абдан көп экен. Анан ошол факттар чыгып баштаганда, албетте ошол кичине нааразы болуп, эмнеге мен ошо көбүрөөк төлөш керекмин, патент менен эле жүрө берейин, ошондой эле дагы эле мындай айтканда мыйзамды бузуп иштеп жүрө берейин деген ой пикирлер абдан көп болду да. Анан ошол көп жолугушкандан кийин биздин ошо өкмөт тарабынан Акылбек Усунбекович Жапаровдун тапшырмасы менен биз жумушчу топ түзүп иштегенбиз былтыр. Ушул ишкерлердин өздөрү тандап 20 өкүлүн берип, ошо бир ай абдан кызуу талкуу болуп, ошол 20 ишкердин ичинде 2-3 эле ишкер ошо 8 миллиондон ашпайт экен. Баардыгы патентте. Демек, ошол 20 кишинин көпчүлүгү патентти алып коюп, мыйзамды бузуп коюп, чоң обороттор менен иштеп жүрүшүптүр. Анан алар өзү бири менен дагы уруша кетишти. Жана 8 миллион болгон ишкерлер айтышты, силер уятыңар жок экен деп эле бири менен. Биз айттык, эми буга чейин болгонду унуталы. Мейли, биз деле козгобой, ушул ар бир ушул ишкер мына сеники ашат экен деп азыр эме кылбай, давайте мындай айтканда алдын ала мындай кандай иштейбиз деп, анан ошо чогуу иштеп чыгып, азыр мыйзам долбоордо ошол 8 миллиондон эгер ашса,
бирдиктүү салыкка өтөлү деп көп айтышты. Анткени бул жеңилирээк, жөнөкөй. Бирок ставкалары 4% накталай болсо 2% накталай эмес, бизге абдан көп деди. Анан биз азыркы учурда мыйзамда 8 миллиондон 30 миллионго чейин эгер болсо ставкасы 0,5% деп сунуш болуп жатат. Эгер 30тан 50гө чейин болсо 1%, 50дөн ашса анда жанакы азыркы учурда салык кодексте көрсөтүлгөн 4,2% иштейт. Bundan тышкары ККМдин ошол бузуу боюнча штрафтары абдан айыптары абдан чоң дегенден биз азыр мына 13 миңден биринчи эгер бузуу болсо эскертүү болот деп азыр сунуш болуп жатат мыйзам долбоордо. Эгер биринчи эми билбей калды же укпай калды ушундай бузуу болсо анда эскертүү кылып салык кызматы расмий ошондой түшүндүрүп кетет. Экинчи бузуу болсо 5000 сом. Бул ошо юридикалык жактар жана ошол патент, бирдиктүү салык болгон ишкерлер. Экинчи бузуу 5000 сом. Анан үчүнчү жолу болгондо анда ошо азыркы иштеп жаткан 13 000 сом иштейт. Мындай айтканда мен деле ойлойм эми бир жолу, эки жолу, үчүнчү жолу эгер бузуу болсо бул эми билип атайын эле кылган нерсе болуп калат да. Bundan тышкары ошо айып боюнча эгер ошол 5000 болобу же 13 000 болобу 15 күндүн ичинде эгер төлөсө анда 70% кыскартылат деген дагы сунуш болуп жатат. Бул эми мындай айтканда азыркы учурда коопсуздук жолдору жана ушундай бир мындай айтканда стимул бар, ошону дагы колдонолу деп атабыз. Азыркы учурда депутаттар 15 күн эмес 30 күнгө чейин узарталы, жол боюнча дагы 30га чейин узартылыптыр. Анан ошо 30га узартпай эле деген бир сунуш болду. Биз деле колдоп буюрса мен ойлойм 30 деп өтөт да. Ушундай негизи Баткендеги ишкер баарына тиешелүү да бул. Бул негизи ошо Кыргызстан боюнча да. Бардыгына. Кыргызстан боюнча. Бирок мен жана башында айтып кеткендей Баткен облусунда өзүнчө жеңилдиктер бар. Эгер ошол жеңилдиктерге тиешелүү болбогон ишкер болуп калса, мисалы Баткен облусунда, анда ушундай талаптар, ушундай мындай айтканда салыктар тиешелүү болот да. Бир мисал келтирип кетесиз, мисалы кандай учурда жеңилдик берилип калышы мүмкүн да? Баткен облусундабы? Баткен облусунда азыркы учурда жеңилдиктер мен жана айтып кеткендей бар. Бул жана тигүү тармагы болобу, айыл чарба продукциясы, ушундай дагы электроэнергетика да бир нече ушундай түрлөрүнөн эгер ушундай ишмердүүлүктү кылса, анда пайдадан алынган салык, сатуудан алынган салык ошолордон бошотулат. Бирок бул салыктар эми бул жалпы режимде болгон салыктар да, мындай айтканда. Патент боюнча мисалы салык жеңилдик жок. Бирок патенттин өзү мына салык кодексте соодага 2024 жылдан 1 январдан жок болот деген азыр мыйзам долбоордо өтүп жатат. Бул мындай айтканда эми патенттен биз мындай кетели деген сунуш, кандай киреше болсо ошондон төлөш керек. Эгер киреше жок болсо, соода жок болсо анда төлөбөй эле кой. Эгер соода болуп киреше болуп турса анда төлөйсүң деген эме да. Жакшы. Шайлообек мырза, мынакей эми жалпы эле Баткенди сүйлөштүк, анан жалпы эле республика боюнча быйылкы пландар кандай болот? Социалдык объекттерден канчасы ишке кириши мүмкүн? Азыр кандай пландарыңыздар ушул жылга? Рахмат сурооңузга. Быйылкы жылы биз мамлекеттик агенттик, курулуш агенттиги жалпысынан республика боюнча 514 социалдык объектин буга чейин курулуп жана жаңыдан долбоорлоо иштери болуп аткан объекттерди 514 деп эсептеп алдык. Муну Каржы министрлигине быйылкы жылга бюджетке киргизүү боюнча сунуштап атабыз. Бул жалпысынан ушул 514 объекти 23 миллиардка жакын акча болот. Мунун ичинен 368 объект бул өтмө объектилер, башталып кийинки жылга өтүү боюнча. Анан биз моундай приоритет кылып бөлүп атабыз. Президентибиздин тапшырмасы жана Акылбек Сөмөчтүн тапшырмасы боюнча быйылкы жылга 120-130 социалдык объектини куруп сентябрга окууга бергиле деп атат. Бул жерге ошого биз анан багыт менен бөлүп алдык. Бул жерден жана 70%дан жогорку объектилерди биринчи очередте,
булар 45 объекти түзөт. Буга 500 миллионго жакын акча каражаты талап кылынат. Экинчиси 50%дан 70%га чейин буга чейин курулуп калган пайызды көрсөткүчү. Бул 26 объекти түзөт. 24 объект болсо 30дан 50%га чейин жана 10дон 30%га чейин бул 39 объект. Мындан сырткары 80 объект, 82 объектибиз бул башталып, биз белгисиз себептерден же болбосо каржы булактарынан токтоп калган объектилер. Буну дагы быйылкыга сунуштап атабыз. Акырындан жылдыра беребиз. Канчалык курулуштар бүтсө, кийинки тизмедеги турганды куруп баштай берели деп. Bunun içinden 368 объект отпайм. Андан 242 бул мектеп, 58 бала бакча, 25 саламаттык сактоо объектилери, 10 маданий багыттагы объектилер, 25 бул спорт комплекстер. Бул мектептен сырткары өзүнчө бардык шарты менен спорт комплекстери да салынып атат республика боюнча. Андан сырткары биз жана ипотекалык компаниянын негизинде турак жайларды куруу. Бул бир объекти түзөт. Bundan сырткары капиталдык ремонттоо. Өзүңүздөр билесиздер, Союз учурунда салынган жакшы чоң мектептер бар. Буларды бүгүнкү күндө капиталдык ремонттон өткөрүп койсок, дагы бир 30-50 жыл чыдай тургандай сөөгү бышык десек болот да. Бул объектилерибиз 61 объектини түзөт. Буга жалпылап айтканда 750 миллиондой акча каражаты келет. Буну болсо президентибиз дагы, Акыл Көсөмүш дагы буну 100% быйыл бүтүргүлө деп атат. 61 объектини. Себеби капиталдык ремонт дегенде эми курулушка караганда бир аз азыраак акча кетет, бирок бир баштагандан кийин мектепти үзгүлтүккө учуратпай же бала бакча болобу эмне болсо үзгүлтүккө учуратпай быйыл баарын бүтүрүп берели деген пландар, тапшырманы койду. Бюджеттен акча каражатын карап беребиз деп атат. Ошол боюнча иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 85 объект бул таза суу объектилери. Буга бир негизинен 2 миллиардтай керек. Себеби республикабыз боюнча суу көйгөйү эми бир 50%дан ашык чечилип калды деп, 50%дан жогору бир 60-70% чечилип калды десек болот. Ошонун негизинде эле кайра мындай чечилилик, толук таза суу менен камсыз болгон элек айылдар бар. Бул боюнча да иштер жүрүп жатат. Бул мен азыр айтып кеткен списоктун бардыгы бул только бюджеттен гана каржыланчулар. Андан сырткары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана мен айтып кеткен банк, дүйнөлүк банктан инвестиция тартуу боюнча дагы өзүнчө иштер жүрүп жатат. Негизинен жакшы эле жумуштар болуп атат. Биз койгон пландарыбызды буюрса, каражат бөлүнүп, туура так бөлүнүп берилсе, биз сапатын жакшы карап, сентябрга ушундай чоң тапшырма менен иштеп атабыз. Буюрса жакшы жыйынтык чыгарабыз деп үмүттөнөбүз. Жана айтып кетпедиңизби, Баткен областында Арис тарабынан салынып жатат. Анан ушу баягы текшерүү иштери алга кандай жүргүзөсүздөр негизи компания, ошол курулуш компаниясына да? Анткени баягы кээ бир жерде айтып жатпай, баягы сын пикирлер болгон учурлар болуп атат, ошо угармандар да кайрылып калышат да. Негизи эле курулуш объектилерине бизде архитектуралдык көзөмөлдөө, контролдоо деген атайын надзор департамент бар. Алар курулуш, ар бир курулуш объектисин 300 квадраттан өткөн курулуш объектилерин жеринен этабы менен карап чыгып, эң аягында вот эксплуатация деп коет, жана курулуш туура салынды деген корутунду берет. Бул Арис куруп аткан объектилерге деле негизи эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан курулуп аткан объектилерге деле биз негизинен көзөмөл кылабыз. Бул эми мен иштеп аткан департамент эмес, бирок мамлекет курулуш агенттигинин өзүнчө атайын департаменти бар. Ошолор көзөмөлдөп, сапатына жана эң аягында курулушту Кыргызстандын курулуш нормаларынын негизинде салынды деген корутунду берип, андан кийин пайдаланууга берилет. Негизи Баткенде жабыркагандардын үйлөрү жана социалдык объектилер канча мөөнөттө аякташы мүмкүн да? Болжоп жатасыздар? Баткендеги азыр курулуп жаткан жеке турак жай үйлөрүн мына кыш мезгили болуп калгандыгына байланыштуу гана биз баягы пландаган айдан 1-2 ай кеч калып калышыбыз мүмкүн, бирок аны жергиликтүү бийлик, облус өкүлчүлүгү жана элдерден дагы биз туура түшүндүрүү боюнча түшүнүү менен мамиле кылып сүйлөштүк. Ошол себептен биз азыр марттын аягы, апрель айларында толук айтып кеткен 422 үйдү толук бүтүрүп колдонууга беребиз деген пландабыз. Жергиликтүү тургундар да макул. Жергиликтүү тургундар, анан жергиликтүү бийлик дагы макул. Алар менен биз суранып жана мамиле кылып иштеп атабыз.
Кубанычбек мырза, мынакей сиз адис катарында Баткендеги жабыркаган ишкерлерге жалпы эле азыр кандай мына кеп кеңешиңиз бар? Анткени кээ бир маселени баягы жылдырып көп маани бербей коюп жатышат деп айтып жатпайсызбы? Мына кеп кеңешиңиз. Мен ойлойм эми биздин эң чоң максатыбыз ошол эң өзгөчө чек ара жакта биздин адамдарыбыз, жарандарыбыз ошол жерде жашап, өз ошо үйлөрүнүн тыштабаш керек деген бир эме да, ой пикирибиз, максатыбыз. Жана ошол биз ошо мына министрлик жагынан ошол жерден ошо ишмердүүлүк кылганга шарт түзүп бериш керекпиз. Ошондуктан ошол шарт түзүп көп ушундай киреше алса, анда ошол жерде мындай айтканда өзүнүн дагы мындай эме желаниясы эме болот да. Анан экинчиден мамлекет деле ошо калтырып койгон жок, мына шарт түзүп бератат деген ой болуш керек деп, биз дагы ошол салык жагынан кандай бир жеңилдик, кандай бир колдоо болсо ошону кылалы деп аракет кылып жатабыз да. Мен ойлойм ошо биздин да жарандарыбыз, ишкерлерибиз ошо Баткен облусунда дагы ошо мындай айтканда Кыргызстан Баткенден башталат деп дагы көп азыр айтылып жатат. Алар дагы ошо өзүнүн мындай маанилүү ошол Кыргызстанга ушундай салымын кошуп жүргөнүн мен ойлойм ошону да сезип, ушундай ишмердүүлүктү ошол жерде жасап, салыктарын эгер эме азыркы учурда мүмкүн төлөбөй, бирок ошол ишмердүүлүгүн жасасын деген бир ой да. Урматтуу радио каармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында Баткендеги үйлөрдүн курулушу, жабыркаган үйлөргө материалдык колдоо, берилген жеңилдиктер, салыктык жактан каралган жеңилдиктер тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Курулуш жана ишмердүүлүк департаментинин орун басары Арынов Шайлообек Сапаралиевич жана экономика жана коммерция министрлигинин салык кызматы башкармалыгынын башчысы Сабеков Кубанычбек Абдиматалипович жооп берди. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.